Бийик тоосу асман тиреп шаңкаят. Көргөндөрдүн көнү толуп таң калат. Көркүн аркы өзгөлөрдөн башкараак. Кара кулжа ушул жерден башталат. Тоодой бийик пейликинен элимдин, эл батыры, эл мугалим чыгышкан. Ырдын бири Ырыспай, академик илимпоздор, наркын баркын, даңкын бийик кылышкан. Ушундай жер менин кичим мекеним. Эч ким танбайт өзгөчөрөөк экенин. Дал ошол өзгөчө жер борборунан орун алган ыйык менин мектебим. Ош облусуна караштуу Каракулжа районунун борборунда жайгашкан тарыхы бай, алгачкы, көрөнгөлүү, нечен өлкөбүздүн сыймыктуу инсандарын тарбиялап, уядан учурган Шариф Жээнбеков атында интернат лицейине кош келиңиздер. Мектеп-интернат 1958-59 окуу жылында уюшулуп, биринчи жолу Совет интернаты болуп аталган. 1977 жылы Совет интернатына революционер Дзержинскийдин ысымы ыйгарылган. 1994 жылдын 15 июлундагы Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын номер 148 токтому менен Дзержинский атындагы мектеп-интернатынын базасында биринчи жолу лицей класстары ачылган. 1996 жылдын 19 июлундагы Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын номер 195 токтому менен Каракулжа интернат лицей болуп түзүлгөн. 1998 жылы 20 октябрда райондук кеңештин номер 23/1 чечими менен Шариф Жээнбеков атындагы интернат лицей болуп өзгөртүлгөн. Мектептин жалпы аянты 3 гектарды ээлейт. Мектеп номер 1, номер 2 окуу корпусунан спорт зал, жатакана, ашкана, мончодон турат. Мектебибизде президенттин жарлыгы менен бекитилген жашыл мурас өнөктүгү жакшы жолго коюлуп, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иш-аракеттери колго алынган. Мектептин короосунда бак-дарактар, гүлдөр, ботаникалык бакчада жер-жемиштер жана окуучулар үчүн эс алуу аянтчалар уюшулуп, класстарга бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө жалпы 12 участок 12 класска бөлүнүп берилип, окуучуларды эмгекке тарбиялоо менен мектебибизди кооз жана таза сактоого аракеттенебиз. Мектеп көрктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча түрдүү сынактарга катышып, Ош облусу жана Ош шаары боюнча өткөрүлгөн Гүлдөгөн Ош аймагым кароо сынагында баш байгени багындырган жана республика боюнча жүргүзүлгөн Жашыл мектеп долбооруна катышып, анда да баш байгени ээлеген. Таза мектеп акциясы жыл сайын өткөрүлүп турат жана мектептин ички жана сырткы көрктөндүрүүсү жакшы жолго коюлган. Учурда мектепте 456 окуучу билим алат. Алардын ичинен 120 окуучу мектептин жатаканасында жатып окушат. Айылчиев Маман, Абдыкадырова Тажиниса, Шөкөев Муса агайлар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамына ээ болушкан. Учурда 46 мугалим билим тарбия беришет. Алардын ичинен 10 мугалим билим берүүнүн мыктысы, 3 мугалим Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасынын ээси, 43 мугалим жогорку билимдүү, 3 мугалим атайын орто билимдүү. Мектептин алдыга койгон миссиясы окуутунун жаңы технологияларын пайдаланып, терең билимге жана инсандык асыл сапаттарга ээ болгон мекенчил, креативдүү, чыган окуучуларды тарбиялап өстүрүү. Мектептин проблемасы окутуунун жаңы технологияларын пайдалануу менен окуучулардын билим сапатын көтөрүү. Бул максаттарга жетүү үчүн мектептин эле эмес, районубуздун сыймыгы болгон ардактуу кесип ээлери эмгектенишет. Райондук мыкты мугалим сынагынын жеңүүчүлөрү, областтык олимпиадада байгелүү орундарды ээлеген окуучуларды даярдаган мугалимдерибиз Тажибаева Гүлай, Сооронбекова Самара, Мамасадыкова Самара, Асылбекова Тажикан эжекелер үзүрлүү эмгектенип келишет. Заман талабына ылайык ар бир мугалим ноутбук менен камсыз болуп, интерактивдүү усулдарды, маалыматтык технологияны, интерактивдүү доскаларды, телевизорду пайдаланып, заманбап сабак өткөрүшөт. Мугалимдерибиз түрдүү семинар, тренинг, мастер-класс, окуу керемет, келечек үчүн билим берүү, санарип мугалим долбоорлоруна активдүү катышып, өздөрүнүн чыгармачылык жөндөмдөрүн, билимдерин өркүндөтүп келишет. Мектептин жалпы ишмердүүлүгү жакшы жолго коюлуп,
2021-жылы жылдын мыкты инновациялык мектеби 2021 кароо сынагына катышып, райондо 1-чи, областта баш байгенин жеңип алган. Мектеп жетекчилигинин иш тажрыйбасын жайылтуу максатында Ош облусунун мектеп директорлоруна облустук деңгээлде акыркы 5 жылда 2 жолу облустук семинар өткөрүлүп, мектептин иш тажрыйбасы жайылтылды. Мектептин директору Маметова Жылыс Болотбековна өзү да лицейдин алгачкы бүтүрүүчүсү. Бүгүнкү күндө мектептин натыйжалуу башкаруу, креативдүү идеяларды ишке ашыруу менен окуу тарбия процессин жүргүзүп, мыкты директор наамына татыды. Мектепте 4 усулдук бирикме окуу тарбия процессин жүргүзөт. Аткарылган иштер тууралуу жума сайын отчет берилип, ар бир мугалимдин жетишкендиктери, алсыз жактары белгиленип, системалуу түрдө ички көзөмөл жүргүзүлөт. Жылдык пландын негизинде предметтик жумалыктар, декадалар уюштурулуп, иш-чаралардын алкагында окуучулардын билимин, кызыгуусун, чыгармачылык жөндөмүн өстүрүп келишет. Жыл аягында мыкты усулдук бирикме сынагы өткөрүлүп, ар бир мугалимдин жана усулдук бирикменин ишмердүүлүгүнө баа берилип, мыктылары шыктандыруучу баалуу белектер менен сыйланып турушат. Мектепте насаатчылар кеңеши түзүлүп, жаш адистерге жакындан жардам берүү жакшы жолго коюлган. Насаатчылар кеңешинин жүргүзгөн ишинин жыйынтыгы катары жыл сайын мыкты насаатчы жана жаш адис сынагы өткөрүлүп турат. Билим берүүдөгү жаңылыктарды, алдыңкы педагогикалык тажрыйбаны үйрөнүү жана жайылтуу боюнча усулдук кеңешинин иши жакшы жолго коюлган. Ар бир усулдук бирикмеде усулдук окуулар өтүлүп, алдыңкы мугалимдердин иш аракеттери жалпы мугалимдердин усулдук кеңешине көрсөтүлүп жайылтылат. Биз сыймыктанган алдыңкы креативдүү мугалимдерибиз башталгыч класс мугалими Шерова Алимахан, тарых мугалими Эркебаева Динара, география мугалими Машаева Айжаркын, биология мугалими Сорунбекова Самара, орус тили мугалими Арынбаева Айсалкын, кыргыз тили мугалими Максутова Зиягүл, информатика мугалими Абдумалик кызы Альбиналар өздөрүнүн мыкты кесипкөйлүгү менен окуучулардын сүймөнчүлүгүнө ээ. Биздин интернат лицей химия, биология, математика предметтерин тереңдетип окутат. Сабактардан сырткары балдар өздөрүнүн кызыгуусуна, шык жөндөмүнө ылайык предметтик илимдерге, спорттук секцияларга, көркөмөнөр, өр-бий иримдерине тартылган. Иримдердин пландары тереңдетилген, илимий практикалык негизде түзүлүп, иримдин катышуучулары сабакта алган билимдерин практика жүзүндө бышыктап, лабораториялык изилдөө иштерин өз алдынча аткарганга үйрөнүшөт. Мектептин куроосуна ботаникалык бакча уюшулуп, ирим жетекчисинин көзөмөлү астында химия, биология предметтерине кызыккан окуучулар ар кандай өсүмдүктөрдүн, жашылча жемиштердин түрүн эгип, аларга кам көрүп, теория менен практиканы айкалыштырып, билимдерин тереңдетишет. Иримге тартылган окуучулар өздөрүнүн жетишкендиктерин жумалыктарда, олимпиадаларда, спорттук мелдештерде, райондук, областтык, республикалык сынак каймактарда байгелүү орундарда ээлеп, мектептин намысын коргоп келишет. Иримдердин жүргүзгөн ишинин жыйынтыгы жылдын аягында мыкты ирим жетекчиси, мыкты окуучу, мыкты спортчу сынактар өткөрүлүп, мыктылар аныкталат. 2022-2023 окуу жылында физика предметинен Имабаев Нурустан республикалык олимпиаданын областтык этабында 2-чи орунду ээлеп, республикалык олимпиадага активдүү катышып келди. 2023-2024 окуу жылында биология предметинен Жаңбаев Шерзат республикалык олимпиаданын областтык этабында 2-чи орунду ээлеп, республикалык олимпиадага активдүү катышып, улуттук олимпиадага жолдомо алды. Ошондой эле химия предметинен Табалдиев Даниэль Мамутова Бермет райондук этапта 1-чи, 2-чи орунду, математика предметинен Турдумаматова Руке 1-чи орунду, информатика предметинен Жапарова Аземгүл 1-чи орунду, биология предметинен Мамасалиева Алтына 2-чи орунду ээлешип, областтык олимпиадада активдүү катышуучу болушту. Биз 21-чи кылымдын интеллектуалдарыбыз эл аралык сынакта 2022-2023 окуу жылында Чайымкулов Нургелди облуста 1-чи орунду ээлеп, Көлдө өткөрүлгөн эл аралык сынакка катышып, ардак грамотага ээ болгон. 2023-2024 окуу жылында ушул эле сынактын райондук этабына 3 окуучу,
Кеңешбекова Айзат, Жамшитбеков Нурсултан, Адылбеков Анарбектер катышып, 1-орунду ээлешип, областтык этабында Жамшитбеков Нурсултан 2-орунду, Кеңешбекова Айзат жана Адылбеков Анарбектер 3-орунду камсыз кылышты. 11-класстын окуучуларын жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо 10-класстан баштап үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Бүтүрүүчүлөр жыл сайын тестирлөөгө 95-100% катышып, мектептин орточо упайы 138ден 146га чейинки көрсөткүчтү берип, жогорку окуу жайларда билимдерин улантышат. Мектеп заманбап спорт зал, шахмат канасы, теннис доскасы, бардык спорттук шаймандар менен толук камсыздалган. Спортко кызыккан окуучулар үчүн футбол, волейбол, шахмат, теннис, тогуз коргоол, дзюдо илимдери жана секциялары уюшулган. Элинсак Муун программасы менен мектеп спорт жатында мыкты иш жүргүзөт. Спорттун бардык түрлөрү боюнча ай сайын класстар арасында турнирлер өткөрүлөт. Окуучулардын арасынан спортко өзгөчө кызыккан биз сыймыктанган спортчуларыбыз Абдирашидов Байен, Улукбек кызы Роза, Жаңыбаев Ратбек, дзюдо боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиондору. Токтомушова Баяна жеңил атлетика боюнча Ош областы боюнча 2-орунду. Курдумаматова Аруке шахмат боюнча областта 3-орунду ээлеп, губернатордун сыйлыгына ээ болушкан. Мына ушундай келечекте Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп, намысын коргогон спорт сүйүүчүлөрүбүз менен сыймыктанабыз. Мектепте окуучулардын өзүн өзү башкаруусу жакшы жолго коюлуп, 7 топтун министрлери мектептин президентинин жетекчилигинин астында үзгүлтүксүз иш жүргүзөт. Жума сайын класстар боюнча окуучулардын билими, тартиби, тазалыгы, формасы боюнча нөмөтчү класстар менен бирдикте жыйынтык чыгарылып, ар жуманын дүйшөмү күнү жалпы линейкадан маалымат берилет жана өзүн өзү башкаруу экранында упайлар чагылдырылат. 7 топтун министрлери Кыздар кеңешинин жана балдар кеңешинин жетекчилери менен бирдикте өз отурумдарында көйгөйлүү маселелерди чечүүдө мугалимдерге көмөк көрсөтүп келишет. Районубуздун алыс айылдарынан келген 120 окуучу мектептин жатаканасында жатып билим алышат. Алар жаш өзгөчөлүгүнө жараша 4 тайбага бөлүнүп, тарбиячылар иш жүргүзүшөт. Биздин жатакана бул жөн гана жашоочу жай эмес. Балдар жолдошторунан, улуулардан, тарбиячылардан колдоо жана түшүнүү менен кабыл алынган чыныгы үй-бүлө. Мында тарбиялануучулар бардык адамдык асыл сапаттарга, өз алдын чалуулукка, жоопкерчиликке жана камкор болууга үйрөнүшөт. Жылуу мамиле менен балдарга кам көрүшөт. Балдар үчүн уктоочу бөлмө, эс алуучу бөлмө, чарба, жуунуучу бөлмөлөрү жана окуу залы уюшулган. Жатаканадагы окуучулар үчүн бош убакытты туура пайдалануу максатында кызыгууларына жараша чебер колдор, шайыр тапкычтар, кемеңгер жана шахмат илимдери иштейт. Окуучуларга 4 маал ысык тамак берилет. Окуучулардын жашоо шартын тамак ашын жакшыртууда мектептин көмөкчү чарбасынын салымы чоң. Көмөкчү чарбада 13 уй багылып, балдардын тамак ашынын рационуна сүт, эт азыктары кошулат. Жатаканада ар бир даталуу күндөргө, көрүнүктүү инсандарга, майрамдарга арналган түрдүү класстан тышкаркы иштер, жолугуушуулар, кечелер, сынактар, интеллектуалдык таймаштар өткөрүлүп, балдардын жашоосу кызыктуу өтөт. Алып айтсак, Сармерден, Ыркесе, Акыл Ордо, Ырдын пири Ырыспай, Эр жигит эл четинде жоо бетинде, Апам жана мен жана башка иш-чаралар. Жыл жыйынтыгында мыкты бөлмө, мыкты тайпа, мыкты тарбиячы сынактар өткөрүлүп, жеңүүчүлөр сыйлуу белектер менен сыйланып турат. Албетте, окуучулардын коопсуздугу биз үчүн эң чоң маанилүү. Андыктан 24 саат бою балдардын коопсуздугу көзөмөлдөнүп, мектептин бардык объектилеринде 56 даана видео байкоо орнотулган. Ар кандай жаңылыктар, кулактандыруулар, эрте мененки гимнастика үчүн радио узел иштеп, андан балдар жагымдуу элдик обондорду угушат. Баланын билим алуусунда, мектепке болгон умтулуусунда, өнүгүүсүндө үй-бүлөнүн, ата-эненин орду чоң экендиги талашсыз. Ата-энелер менен иштөө бул ар бир окуучунун бакубат жашоосун жана ийгиликтүү өнүгүүсүн камсыз кылууга багытталган өз ара кызматташуу жана өнөктөштүк. Мектепте ата-энелердин чогулуштары, конференциялар системалуу түрдө өткөрүлөт.
Мындан сырткары ата-энелер мектебинин алкагында Атайын ата-энелер мектебинин каанасы уюшулган. Анда үй бүлөнүн баалуулуктары, ата-энелердин балдарга болгон таасири, үй бүлө тарбиясы сыяктуу сабактар өтүлөт жана ата-энелер өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, өздөрү кызыктуу сабактарды өтүп турушат. Бул иштин алкагында үлгүлүү үй бүлө, билимдүү үй бүлө, атам, апам жана мен сыяктуу иш-чаралар, сынактар өтүлүп, ата-энелер мектеп турмушу менен жакындан таанышып, окуу тарбия ишине өз салымдарын кошуп келишет. Мектептин материалдык техникалык базасы, мугалимдердин ийгиликтүү эмгектенүүсүнө, окуучулардын ыңгайлуу шартта билим алуусуна ылайык камсыз болгон. Мектеп эмеректери толук жетишет. Интернет үйүнү үзгүлтүксүз иштейт. Ар бир бөлмөдө видео көзөмөл орнотулган, компьютерлик класстар уюшулган. Ар бир каанада телевизор, интерактивдүү доска жана проектор менен сабактарга керектүү таблицалар, сүрөттөр, кошумча адабияттар, көрсөтмө куралдар менен толук жабдылган. Информатика каанасында акыркы үлгүдөгү компьютерлер менен ар бир окуучу өз алдынча иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал эми мектептин китепкаанасында электрондук китепкаана уюшулуп, мугалимдер жана окуучулар керектүү маалыматтарды алууга толук шарттар түзүлгөн. Окуу китептери менен мектеп 95% кабылсыз болгон. Андан сырткары адабий китептер, усулдук колдонмолор бар. Мектепте билим берүүнүн сапатын жакшыртууда, өнүктүрүүдө ар кандай долбоорлор менен демөөрчүлөр менен иштөө өз жемишин берип келет. Мугалимдердин жана окуучулардын жетишкендиктерин даңазалап, шыктандыруу максатында Шариб ата фонду жеке демөөрчүлөр, бүтүрүүчүлөр тарабынан колдоо жүргүзүлөт. Алдыңкы мугалимдерге эң жакшы окуган, өзгөчө таланты менен айырмаланган мыкты окуучуларга жылына 2 жолу стипендиялар тапшырылат. Мектепте технология кабинети, 6 тигүүчү машина жана 1 оверлок менен бүтүрүүчүлөр тарабынан жабдылып, окуучулардын технология сабагына болгон кызыгуусун арттырды. Биз жетишкендиктерибиз менен сыймыктанабыз жана биздин лицейде ар бир бала чоң ийгиликтерге жөндөмдүү экенине ишенебиз. Бизде таланттуу, креативдүү ой жүгүрткөн балдар үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Биз келечектин лидерлерин, жаратуучуларын, мекенчил атууларын өстүрөбүз. Келечекте Кыргызстаныбыздын өсүп-өнүгүүсү үчүн зор салым кошкон келечек ээлерин даярдоодо заман талабына шайкеш келген билим берүү менен балдарды тарбиялоону улантабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.